Assalamu алейкум достор, эжелер, сиңдилер. Миң Түркүн жөнөкөй ашканасына кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен биргеликте талкан даярдап көрсөтөм. Каналымдан алыстабаңыз, мени менен чогуу бирге болуңуз. Бүгүн сиздерге мен бала кезимде энем даярдаган талканды бүгүн сиздерге өз колум менен даярдап көрсөтүп өтөм. Ал үчүн сиздер үй шартында кайсы азыгыңдар бар болсо ошол азык менен даярдап жесеңиздер болот. Кандай азыктар менен талкан даярдаса болот айтып өтөйүн. Кум шекер, ак кант, небет, бал, сары май. Кааласаңыз варенье менен да даярдасаңыз болот. Талканга бөлмө температурасында турган бал жана сары майыбызды салып, жакшылап аралаштырып ийилеп алабыз. Бирдей масса болгончо жакшылап жууруп ийилеп алабыз. Мынакей биздин талканыбыз даяр. Энди талканыбызга форма беребиз. Өзүңүздүн каалооңузга жараша форма берсеңиз болот. Конфеттей кылып тоголотуп форма берсеңиз болот. Мен мына ушундай форма бердим. Курут сыяктуу кылып. Мен бала кезимде энем даярдап берген талкандар мына ушундай болчу. Бүгүн сиздер менен өз колум менен даярдап көрсөтүп бөлүшөйүн дедим. Өтө сонун, даамдуу болот. Талкан бул ден соолукка да пайдалуу, ичек карынды оорутпайт. Мынакей майталканыбыздын биринчи формасы даяр. Мынакей. Энди калган бөлүгүн башкача форма берейин. Сиз да өзүңүздүн фантазияңызга жараша форма берип, кооздоп даярдап жесеңиз болот. Бул өтө шерин сүйүүчүлөр үчүн бетине бир аз сахарный пудра сээп чыгам. Мына үстүндө сону мына сахарный пудраны электин жардамында ээлеп үстүнө сээп алабыз. Бөлүкчөлөргө бөлүп кесип алабыз. Ыдырап эзилип кетпейт. Сиз да сөзсүз дайындап жасап көрүңүз. Дасторконго тартканга дагы өтө сонун, кооз. Достор, эгер менин каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыз. Подписаться кнопкасын басып, катталып, коңгуроочону кагып коюңуз. Видеом жакса лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Комментарийга өз пикир, ойлоруңузду калтырсаңыз болот. Кийинки видеолордон амандашканча ар дайым ден соолукта болуңуздар.